кийинки бөлүм дисциплина и преподаватели бөлүмү. Бул жакта кайсы мугалим кайсы сабакта өтөрү жөнүндө маалыматтар бар. Бул маалыматтарды өзгөртүп койсоңуздар болот. Жана бул жерден бир сабак 2 группага бөлүнүп өтүлсө, аны дагы бөлүп койсо болот. Мисалы, русский язык 1 группа, 2 группа. Сөзсүз түрдө сохранить кнопкасын басасыздар. Бул бөлүмдөн жаңы сабактарды кошсо дагы болот. Жана сөзсүз түрдө сохранить кнопкасын басуу керек.